бул адам качкандын себептерин деле иш козголгондо туура болгон үчүн, ошол иштеринде далилдери бар үчүн, ошол далилдерине жооп бере албаш үчүн ушул Кыргызстандан качууга айлашып болгон. Ошол себептен качкан. Мына жалпы эле маалыматтарды деле көргөн. Бул өмүрбек Татооловичти билбейм, сарапташтар эле таза деп билбесе, көп жарандар муну как бизнесмен, как соодагер, как Кыргызстандын Акаевден берки келаткан алгачкы Айдардын командасындагы эшелон катары баалап келишет. Келе бер, эшик ачык, келсең же сотко тартыласың, же болбосо тиги айылыңда алып жашайсың өзүң айткандай. Тиги атаң мүрзөсүнө улам улам барып кел. Башка сенде деле саясаткерден калган жок. Бабановдун ошондой кылып элдерди алып чыгып 10 000 киши менен тосуп алат дегени, бул биринчиден саясатчы катары мындай коркоктугу да. Келсин жакшынакай эле, өзүнүн мекени, эч ким аны келдибеген жок. Келе берсин. Келип барып ошол айткан сөздөрүнө, мурдагы жанагы шайлоо убагындагы сөздөрүнө келип тергөө иштерине аралашсын, ошол тергөө менен кызматташсын, өзүнүн адвокаттарды алсын, ошолор менен анан бир актасын да өзүнчү. Ата качып кетип, анан келип алып туруп, мени тосуп алгыла деп. Мен азыр Кыргызстанды сагынып кеттим деген сөз. Бул эми элди ушу сөз менен чыгаруу аэропортко. Анан эл көп болсо мени камабайт деген сөзгө алып барып атат да. Анткени ушунча эл турса, коркотуп колума кишени салганы деп. Бирок бул мен ойлойм эрдик эмес.